токтоттулар. Мына сиз биздин акимибизсиз, мына элди багам, ушу шаарды, өзүңүздүн районуңузду өнүктүрөм деп жүрөсүз да, туурабы? Биздин мамлекет башчылар дагы ошонун үстүндө иштеп атат. Биз билебиз, президентибиз дагы, өкмөт башчы дагы. Сиз ошолордун курсу менен кетип атасыз, туурабы? Мына бизге уведомление бергенине мердим. 1 айдан ашты. 1 айга чейин бир басып келбедиңиз го буяка. Биздин акимибизсиз, туурабы? Мен өзүм депутаттар бар. Мына элдин ою карасаң бир бас ушу. Элдин ою айылдан жатты. Эл бас керек. Сиз керексиз. Бир келбедиңиз. Биз элди орукчаңыла турган болдуңар. Сиз басып келбедиңиз, туурабы? Неге бүгүн именно 20-майда сыйлыкты баштан өтөгөндө келип атасыз? Burada gelgende мүмкүнчүлүк жок беле. Урматтуу, биз сизди сыйлайбыз, бийлик сыйлайбыз. Биз закон жолу менен кеткенге даярбыз барыбыз. Элди кыйнабаш керек да. Мына элдин ою ошол болуп атат. Баары. Канча ооруп атат. Жок кайда. Сиздин дагы элдин турушчулук жактан тиги эмеге, мындай эме туура нерселерге берип алыңыздар. Отырыңыздар, байкелер. Ошол үчүн мына билдирмелерди ошол үчүн таратылат. Ошол жүргөнүбүздүн баары ошолдон болуп атат. 136 билдирмелерди асмандан түштү. Ошол баарын биз тараттык да. Ошол термелер. Ошол үчүн чогулуп атат. Илгерки мунун мыйзамсыз бериптир китептер мартаң. Мына 5-6 мерди соттоп атабыз, архитекторду соттоп атабыз, ошол кол коюп койгон кишилердин, госрегистердин кол соттоп атабыз. Мына баарын жопко тартып атабыз. Ошолордун мүлктөрүн алып атабыз. Ошол мүлктөрүн силерге таратып берген атабыз. Мына 10 миллион, 1 миллионго, 500 миллионго сатып алсаңар үйдү. Биз 500 миңди 5 миллионго беребиз, миллионго сатып алганда 10 миллионго беребиз деп ошентип айтыш керек болчу. Анан биз деген бузуп беребиз, талкап беребиз, анан кусуруп беребиз деп. Ошо туура эмес. Мен өзүм укук коргоочумун, адвокатмын. Мына момундай менде проектте документтер турат. Качан булар документтер ушуну алып туруп өзгөртүп атышат. Ар бир келген мэр сайын өзгөртө береби, өз каалаган жасай береби. Мындай мэрди жумуштан кетириш керек болчу, кармаш керек болчу. Анан өкүлмени алып туруп мына бекерин сурап берген болсоң, эмне юристиңер жокпу деп сурап атасың. Юрист болгондо ал ачык айтмак, мэр, сен туура эмес кылып атасың. Аким, Акабирсин, сен туура эмес иш кылып атасың. Элдин алдында туура эмес сүйлөп атасың. Мыйзам биринчи элдин алдында сүйлөрдүн алдында юристтер менен кеңешип сүйлөсөң болмок, десе болмок. Мен такай арга жерде айтам. Эмне үчүн бизде мамлекетте 3 жол көтөрүш болуп кетти. Көтөрүш болуп кеткен элдер ач калчылыктан эмес, жумуш жок болуп калгандан эмес. Адамдын укугу бузулгандыктан провокация болуп кеткен, ошондон көтөрүш болуп кеткен. Азыр айтып атат го. Бизде сот менен чечет. Провокационный эмелерди токтоттулар. Аксакал, сурооңуз болсо бериңиз да байке. Провокация кыласыздар. Кандай токтоттулар? Сиз элди кирип атасыздар. Кандай провокация кыласыздар? Биз сизге атайын келип, мына моундай жолдо өткөн, анан кийин сиз өзүңүзгө бир кандай бир баал эме кылыш эме кылбаңыздар. Мен баал жокмун. Биз болсо мен айтып атам, мэриянын чечими биз аткарууга бизге. Аны мыйзамсызын, аны болсо сот чечип берет. Кызыл китеп иштебей калабы ошондо? Мен дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Кызыл китебинин укугун эмесинин баарын биз ошон үчүн бир тараптуу чечилип калбас үчүн кээ эле эме кылбастан сотко беребиз. Соттон кандай чечим чыкса, ошо менен иштейбиз. Кызыл китеби кандай болот, бардыгына берип ошондой кылабыз да. Эгерде сот кандай чечим чыкса, компенсациянын өзүнүн тактиги бар, ошондой болот да. Сиздерге болсо өзүңүздөр мына айрымдар айтып атпайм дагы бир жолу. Соцсетиден тигиндей мындай болот, мен 300 миң, 400, 500 миң долларга алгам деп, пожалуйста, кандай эмесин кылда. Бирок ошол госрегистрде кандай менен договор кылгансыңар, ошонун баарын карап, өзүңүздөр азыртан такташып бериңиздер. Госрегистрде жазылбайт. Мэрияга тиешелүү эмеспи госрегистр? Силерчи элди экиге бөлүп койдуңар да ушу чечимдер менен. Элдичи, бай кедей кылып бөлүп койдуңар. Байлар жашайт. Ушул жаман нерсе да, бул эми кандай, бул социальный орунга кирип калат да. Байке. Жоқ, Байке. Байке,
Жеке менчик сатып алганбыз. Байке, өзүңүздөр айтып атасыздар. Мэриянын чечиминде бир жол эметпесе, дагы бир жол мына бүгүн дагы чыгып. Отуруңуз эми, сиз сүйлөнүңүз, мен айтайын. Жок, сиз өзүңүз айттыңыз, байгедей деп. Мэриянын чечиминде бир дагы сөз жок, бир дагы бир эме тамга жок. Биякта байлап жашайт. Эми уксаңыз Байке. Уксаңыз эми Байке. Анан мен сизге кийинки сурообуз. Мэриянын чечиминде бир дагы бай же кедей деген бир чечим андай жок. Бир да тамга жок. Аякта болсо даана көрсөтүлгөн. Анан кийин бияктан отуруп алып бирөө бөлдү бизге бай, кедей андай бир да сөз жок. Миллион элди ук калат, элге кетип атат силер информация. Мамлекеттик СМИден берип салдыңар. Биздин үнүбүздү мамлекеттик СМИге запрет койдуңар. Чынбы? Чын эмес. Койдуңар. Чын эмес. Мына биякта кечирип коюңуздар. Мына сөз бересиз эртең Кытерге барып, Элтерге барып биз үнүбүздү ушул жерде мына массалык маалымат каражаттары мына өкүлдөр турат. Эгерде мамлекеттикине ишенбесеңиз мына могул жерде независимый эмелер бар. Мына журналисттер барбы? Бизге мамлекеттик Мына кайсы мамлекеттиксиңер? Дагы кимдер бар? Бизди тарткан. КТР мына элге бүт бар. Андай биякта сиздерди бөлүп салып же үнүңөрдү койгонго уруксат бергиле, анда мэрсиз го, сиз шаардасыз, уруксат бериңиз, биз барып үнүбүздү жеткирели. 17 апрелден бери Биз президентибизге жеткиребиз. Силерге ишенбей калдык биз. Ал укук баарында бар. Ал эч кимде эмес жок. Направить уведомление на 190, уведомление направить. Вы до этого должны были, вы должны были до направления, вы должны были их к ответственности привлечь. Они же продали обычным людям. А вы их не привлекаете к ответственности, а начинаете с нас, что мы Это все будет параллельно. Вы их не привлекаете. Почему Я вам еще раз вы объясняю. Они же продали обычным Вы меня послушайте. Аларды биз чечимге чыгарып койгон жокпуз да, аларды мындай жаап жашып койду. Ошон үчүн баардыгы бирдей болсун деп, ошол чечимдерди прокуратурага берип атпайсыз. Мыйзамдуулугун карап чыгыңыздар, баасын берип деп. Кирет. Если пойти, и детская деревня тоже кирет. 82-92 схема боюнча кирет. Баардыгы кайсы мыйзамсыз чыгып калган баардыгын биз эме кылганын баарын ошонун баарын беребиз. Сиздер Ген прокуратурада даярдап атасыздарбы? Баардыгы кайсы биз эсептеп, биз карап чыккан кайсынын мыйзамсыз десек, ошонун баардыгын Жок, анан баардыгына уведомление берип кереги жок болушканда. Биз сизге дагы бир жолу айтайын. Биз 136 билдирме бердик. 136 билдирменин 60-тай кишилер кабыл алды. Тилекке каршы калгандары кабыл албай коюшту, жаап коюшту эме кылды. Калгандары ошолор менен биз иш жүргүзөбүз. 136 ичинде башкы прокуратуранын имараты барбы? Ичинде бар. Болуш керек. Болуш керекпи же барбы? Мен ал ичинде биз азыр могул жеке кемелерге берилгендер берилди. Биринчи жеке бул эмеде турган. Ал эгерде мыйзамда эмес анын баарын албетте берилет. Ататүрк паркында жана Көлбаевка тиешелүү дагы жерди мамлекетке алып, кайра аукционго сатып атпайсыздарбы? Ошону кайра сатпай анда ошол Аны кайра ордуна келтирип коет ага сиздер бир переживать этпеңиздер. Макулбу? Мамлекет коюлбады, мамлекет коюп атпайбы аукцион? Аны бул чечим чыга электе биринчи эме чыккан. Аны билесиң. Энди бизден жакшы билесиң. Анан аны болсо калыбына келтирип коюш, мамлекет ал өзүнүн ишин бүтүрүп алат. Ага сиздин ишиңиз да бул. Ошон үчүн аны өз калыбына келтиребиз. Ал аукцион биздин мэриянын чечими чыкканга чейин чыккан билесиз да. Анан кийин чыкпайбы, аны биз аны өз калыбына келтирип алабыз. А эгерде сатып алган иши болсочу, ошону бир ай мурун бирөө сатып алсачы. Анда эмне демексиңер бүгүн? Мына ошол жерди бирөө сатып алса силердин аукционуңардан. Эме маалыматты тактап тура эмесиңер. Аякта эч ким сатып алган жок, аукционго биринчи ирет коюлду. Коюлгандан кийин андан кийин бир 2-3 күндөн кийин биздин чечим чыкты. Чынбы мэрияныкы? Анын баары болсо, наоборот, биринчи аукцион чыкты. Биринчи аукцион чыккан. Аукцион чыккан, андан кийин биздин чечим чыкты. Аны боюнча аны Фуги чыгарган, Фуги фонд космический азыркы. Ал болсо ал жөнүндө алар кабардан, ал боюнча тиешелүү иш-чаралар ал боюнча болот. Анда эмес жок. Ага бир переживать этпеңиздер, аны эч ким сатып албайт, эч эме болбойт. Сиздердин Ататүрк парктын көрктөндүрүү планыңыздар барбы? Калган 67 паркында эле жарымында сел саяктар жүрөт, жарымы каралбай турат. Ошону көрктөндүрүү планыңыздар барбы? Сел саяктар боюнча айтайын, сел саяктар ал не только парк эмес, бүт эле жол жүрөт. Ал сел саяк ошон үчүн сел саяк. Анан кийин ал боюнча мен сизге айтайын.
парктарды, скверлерди ордуна келтирүү жана биздин шаардыктарга ыңгайлуу жашоону, ыңгайлуу шарттар түзүүчү бул боюнча иштер күчөйт, бул боюнча иштер уланууда. Бул боюнча болот ал. Бул парк коюбуз бирдеменин баарын ордуна келтиребиз. Көп мына айрым жерлерде скверлердин баары жөнүндө анын баарын алып, азыр сквер даже мына жыл массивде скверлерди уже жасай баштадык. Андан эчбир жок. Конкреттүү түрдө жооп берип коюңуз. Бүгүнкүгө пландалган жумушуңуздар барбы снос боюнча бул жакта? Мен дагы бир жолу айтайын. Бүгүндөн баштап биз ошол иш-чараларды биринчи этабы менен кылабыз. Жакын арада биз ошол айрым муниципалдык жерге чыгып алган мыйзамсыз курулуштардын баарын өз калыбына келтиребиз. Алгыла дейбиз, албайбы, сынайт дейбиз. Ошондой өз калыбына келтирүү дейт. Мына ошончу мындан кийин бул бүттүгүнө баарыбызга сабак. Бул сиздерге айткан эмесми? Бул айтып атат, биздин өзүбүзгө да айтып атабыз. Земли, общего пользования мыйзамсыз саткандарга кылмыш иши козголдубу? Жерлерди убагында мыйзамсыз приватизация кылгандарга, жол бергендерге. Аны мындай кылып атабыз. Чиновниктерге. Чоң кыз, биздин ошол мэриянын чечиминде дагы так аныкталган. Ошол буга чейин берилген чечимдерди ким берсе дагы ошонун укук баасын берилсин деп прям постановление жазылган. Аны болсо прокуратура өзү жооп берет. Жок, мыйзам боюнча биринчи ошолор жоопко тартып андан кийин бул жакты чечсеңер болбойт беле? Андай кылбайт. Мыйзамда андай кылбайт. Андай эмес, ал баары мыйзамда келет. Сиз жүрө берет сел саяк тартып атасыз. Азыр мына жерде элдин баарынын үйүнө алып койсоңуз, ушунун 70% сел саяк болуп калат. Ачык эле сөз да. Чечимде эч кандай неме калбайт да. Мисалга бир үйүңдү 20-25 жыл иштеп келип тапсаң, алып койсоң, анан каяка барасың? Аны болсо сот чечип берет, макулбу? Мэрия буга чейин пландаган болчу 20-май күнү ушул жактагы үйлөрдү буздурабыз деп. Бүгүн бул жерге Октябрь райондук акими келип, Жаныбек Оразалиев ушул жерде эл менен жолугушту, суроо жоопторун берди. Ал айтып жатат, биринчи этап менен жанагы мыйзамсыз муниципалдык аймакка чыгып кеткен конструкцияларды бузабыз дейт. Жеңил конструкциялар же дарбазалар болушу мүмкүн. Муниципалдык территорияда эмне болсо ошонун баарын бузабыз деди. Ал эми экинчи этап менен анан үйлөргө өтөбүз деп жатат. Азыр сотко 90 доо арыз даярдаганын билдирди. Ал жерде ошол соттун чечими менен анан үйлөрдү бузабыз деген сөзүн айтты.